Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин жактоочусу Учкун Каримов айыпталуучунун каражаттары туугандарынын үй бүлөсүнүн чогулткан акчасы экендигин билдирди. Атамдын малы бар эле деген, бул ошол үй бүлөмдүн чогулткан акчасы деп айтып жүргөн. Үйлөрү, машинасы болгон. Ошолорду саткан акчасы болот да. Зилалиев бодо мал сатып дагы алектенген деген адвокат. 11 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Дүйшөнбек Зилалиевге таандык экендиги сөз болгон акча тууралуу видео тасманы тараткан. Анда банк кызматкерлери уяжадан таңгакталган акча алып чыгып санап жатканы көрсөтүлгөн. Ал эми аталган видео боюнча Optima Bank билдирүү таратты. Банк ал билдирүүдө таратылган видео кардардын өзүнө гана берилгендигин, тасманын интернетке тарап кеткендигине тиешеси жок экендигин маалымдады. Россияда кыргызстандык аял өз кызын бычактап салды. Красноярск шаарында 25 жаштагы кыргызстандык өз апасынын колунан каза тапты. Бул маалыматты эне баланын өз атын атагысы келбеген тууганы Калыс медиага тастыктады. Окуя Красноярск шаарындагы батирлердин биринде болгон. Апасы менен кызы чатакташа кеткенде аял ашканадагы бычакты шилтеп жиберген. Кыз жүрөк тушунан жаракат алган үчүн ошол жерден жан берген. Эне баланын чатагына эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Аялды милиция кызматкерлери кармап кеткен. Ал эми маркумдун сөөгүн Кыргызстанга алып келүү үчүн жакындары учурда акча жана зарыл документтерди даярдап жатат. Жүк 215 декабрдагы рейс менен келиши пландалууда.